Тағы бір жолы құтманды күніңіздер менен қадырлы телекөрүүчүлөр, сіз көрүп жатқан Алатау 24 маалыматтык каналы өз программаларын кечемес программасы менен улантат. Кызматта мен Тутан Мелисов. Ал эми биз алдыдагы мүнөттөрдө айыл чарба тармагындагы иштер тууралуу сөз кылабыз. Алгач биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, өсүмдүктөрдү өстүрүү жана өсүмдүктөрдүн карантини бөлүмүнүн башчысы Жигитали Жумалиев агабыз, ошондой эле өсүмдүктөрдү коргоо, химиялаштыруу жана карантини департаментинин башка Жесе Райла Кабылова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Биз жогоруда айткандай эле бүгүн сиздер менен мына ушул айыл чарба тармагындагы аткарылып жаткан иштер тууралуу сөз кылалы. Алгач агай сизден баштасак, мына ушул бүгүнкү күндө ооруп чыйноо иштери кандай жүрүп жатат? Ушуга бир токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушу ооруп чыйуу иштеринин астында ушу учурдагы бир орчундуу маселелерге да токтолуп кетсем деп атам. Анткени бүгүнкү күндөгү айыл чарба өндүрүшүнүн максаттуу бир багыттары болуп, бул өндүрүштүн көлөмүн өсүү гана болбостон, азыркы айыл чарба продукциясынын анын сапатын жогорулашы бүгүнкү күндө бир эң орчундуу милдеттердин бири болуп саналат да. Ошол себептен сиз белгилеп кеткендей, ушу ооруп чыйуу иштерин жүргүзүүдө бүгүнкү күндө ушу министрлик тарабынан күн тартибинде бир орчундуу маселе болуп, ушу өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүн чыгымсыз, сапаттуу жыйнап алып, жана аны сактоо бир негизги милдет болуп саналат да. Анткени бул биринчи кезекте ошо эмгектенген ушу айыл чарба өсүмдүк өстүргөн дыйкандарыбыздын, фермерлерибиздин чыгымдарын азайтууга жана ушу өсүмдүктөрдүн айыл чарба продукциясынын дүң жүйүмүнүн көбөйүшүнө өбөргө түшөт да. Мун үчүн ушу чыгымды азайтуунун биринчиден жолу бул ошо өзгөчө мына калкандуу негиндерин айта турган болсок, ошонун ооруп жыйноо техникаларын бир сапаттуу даярдоо, ошо тажрыйбалуу бир комбайндар менен мындай иштетүү. Анан экинчиден баягы жыйналган продукцияны транспорт менен ташууда дагы бир чыгымга учуратпастан мындай жыйнап, анан сапаттуу бир жайда сактап алуу деп эсептейбиз да. Бул максатта ошо министрлик тарабынан ошо өкмөттүн колдоосу менен акыркы жылдары ошо айыл чарба техникаларын өзгөчө ооруп жыйноо техникаларына өзгөчө көңүл бөлүнүп, лизинг аркылуу жыйноочу той жыйноо болобу же кылкандуу негинди жыйноочу комбайндар болобу, техникалар болобу, ошолордун лизингге берүү шартын жакшырттык да. 10 жылдык мөөнөт менен 6% менен. Мен ушуну келечекте биз 4%га түшүрүүнү биз министрлер кабинетине сунуштап жатабыз. Болбосо дыйкандардын баягы мен жогоруда белгилегендей сапаттуу бир жыйнап алганга бир шарт түзөт да. Анан үчүнчүдөн биз ушу дыйкандарыбыздын бардык эле дыйкандарыбыздын мүмкүнчүлүгү жок. Кээ бирлеринин баягы майда чарба дыйкан чарбалар болгондуктан республикабыз боюнча 425 миңден ашуун дыйкан чарбалар бар. Ошолор тарабынан республикабыз боюнча айыл чарба продукциясынын 97-98%ын ушу жеке менчик сектору өндүрөт да. Ошондуктан аларга колдоо эретинде мына лизинг маселесин өзгөчө техникаларды жакшыртып атабыз. Анан МТС түзүү боюнча жер-жерде учурда республикабыз боюнча 115 МТС машина трактор станциясы түзүлгөн. Бул эми ар кандай формада быйыркы жыл бир 6 түзүүгө үлгүрдүк да. Анан эми ошондой эле эң негизги дагы иш-чаралардын бири ушу баягы ооруп жыйноо учурунда бир өрт коопсуздугуна бир өзгө көңүл бөлүп, өстүрүп алган эгиндерин өрттөп мындай жоготуп алуу маселесине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан комбайн жыйнаганда дагы мындай бир ошол техникаларды жакшыртуу жагына көңүл бөлүп атабыз. Эми акыркы ушу ооруп чыгуу боюнча республикабыздын президентинин областтагы ыйгарымдагы өкүлчүлүктөрүнүн берген ыкчам маалыматына ылайык, жер-жерлерде ушу ооруп чыгуу иштери агротехникалык талаптардын сакталышы менен өз убагында белгиленген тартипте
штаттык тартипте жүргүзүп жатат десек болот. Бүгүнкү күнгө арата бир жалпы калкандыдан негендери боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күнгө ошо 60%дан ашууну жыйналып калды. Дүң жүйүм 230 000 тоннан тегерегинде буудай жыйналды, бир 150 000 тонна тегерегинде арпа жыйналды. Түшүмдүүлүк албетте былтыркы жылга караганда бир 10 центнер, 11 центнер, арпа 11 центнерге чейин, буудай 10 центнерге чейин төмөн болуп жатат. Яны муну объективдүү, субъективдүү жактарын бир белгилеп кетсем, быйыл билесиз, ушу айыл чарба айылдык товар өндүрүүчүнүн бир быйылкы жыл өзгөчө бир сыноо жылы болду десек болот да. Себеби баягы жаздын эрте келиши жылда караганда, анан апрель айынын суук болуп турушу, андан кийин май, июнь айында күндүн ысып кетиши, бул ошо дыйкандарды сегип алган өзгөчө кайрак жердеги калкандыдан эгендеринин өсүшүнө бир терс таасирин тийгизди да. Натыйжада ошо түшүмгө албетте таасир этти. Анткени бизде ушу республикабыз боюнча калкандыдан эгендерин 35%дан жогорусу ушу кайрак жерлерге жайгашкан да. Өзгөчө Баткен областынын Баткен, Лейлек райондорунда, Чүй областында, анан Ысык Көл областынын Түп, Ак Суу райондорунда калкандыдан эгендер көпчүлүк ошо кайрак жерлерге өткен, ошо бир таасир этти. Анан экинчи бир дыйкандарды көйгөйлүү маселеси болуп, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн вегетация сугат мезгилинде күндүн салкын болуп туруп алышы, тоодогу муздардан ээрибей, баягы суунун түшүшү төмөн болуп, сапаттуу сугарууга дагы үлгүрө алышкан жок да. Өзгөчө мына Чүй областында байкалды, Ысык Көл, Талас областтарында, өзгөчө Чүй областын айта турган болсок, Ала Меден, Кара Балта жана башка тоодон түшчү суулар кийин мына күн катуу ызыгандан кийин гана башталып, азыраак суунун мындай дыйкандарга берүү шарты бизге жакшырды да. Ошондуктан бул албетте айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнө терс таасирин тийгизди. Ошондуктан бул эми табигаттын берген аба ырайына мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан учурда бир ошолорду жакшыртуу, бул албетте баягы калкыбыздын азык-түлүк коопсуздугуна таасир этет да. Ошондуктан өкмөт тарабынан, министрлик кабинет тарабынан ыкчам бир кыска мөөнөттүү иш-чаралар иштеп чыгып, ушу калкыбызды бир азык-түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу боюнча иш-аракеттер болуп жатат. Абдан жакшы. Эми Райыл атыбыз мына жогоруда ошол ооруп жыйноо тууралуу бир аз кеп кылып кетти. Эми албетте айыл чарба продукцияларын экспорттоо бул башкы маселелердин бири болсо керек. Бүгүнкү күндө абал кандай, экспорттоо кандай болуп жатат? Биздин айыл чарба министрлигинин алдындагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин департаменти ошо бизде өндүрүлүп аткан продукциялардын фитосанитардык коопсуздугун камсыз кылууда иш алып барат. Жана биздин негизги милдетибиз ошо бизге кирип жаткан айыл чарба продукцияларынын ушу карантиндик зыяндуу организмдерден тышкары болушун, жана чыгып атканда биздин айыл чарба продукциялары биз Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары ошол Евразиялык экономикалык биримдиктен фитосанит өсүмдүктөр карантини алкагындагы биздин укуктук ченемдик актылар бар. Ал актыларда фитосанитардык талаптар келтирилген. Ошол талаптарга ылайык экспортко чыгарылышы керек жана киргизилиши керек. Бул максатта биз ошол текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Айыл чарба продукциялары бизден чыгып аткан бардык айыл чарба продукциялары сертификациядан өтүп, фитосанитардык сертификаттар менен жабдылып, гана сыртка ташылып чыгарылышы керек. Бул жылы ушул үстүбүздөгү жылдын ушул 6 айдын жыйынтыгы боюнча 314 000 тоннадан ашык айыл чарба продукциялары сертификатталып сыртка ташылып чыгарылды, экспорттолду. Ушул эле жылдын өткөн жылга салыштырганда, өткөн жылдын ушул эле убагында
биринчи жарым жылдыгында 278 миң тоннадан ашык айыл чарба продукциясы экспортталыптыр. Быйылкы экспорт ага салыштырмалуу 35 тоннадагы ашык көрсөткүчтү түзөт. 35 миң тоннаны. Бул көрсөткүч еще 2019 жылга караганда да мындай төмөнүрөөк да, себеби дегенде 2019 жылы бизде 1 миллиондон ашык тонна айыл чарба продукцияларыны экспортталып, экспорттун көрсөткүчтөрү өтө жогору болгон. А былтыркы жылы төмөндөшүнүн себеби бизге жана пандемиянын кесепеттери тийүүдө. Быйылкы жыл эми ага караганда, былтыркы жылга караганда дагы өсүүнү байкайбыз быйылкы жылы. Негизинен айыл чарба продукцияларын азыркы учурда жашылча жемиштер көбүрөөк экспорттолууда. Себеби дегенде бул азыр сезондук өсүп бышып жетилип аткан өсүмдүктөр. Ошондуктан көбүрөөк жашылча жемиштер экспорттолуп, ташылып чыгарылууда. 140 миң тонна жашылча жемиштер экспортталды. 41 миң тонна мөмө жемиштери экспортталды. Бакча өсүмдүктөрү азыркы бышып жетилип аткан бакча өсүмдүктөрү 6,936 миң тонна бакча өсүмдүктөрү, картошка, свежий картошка, азыркы жаш картошка экспортталып жатат. 20 миң тоннадан ашык. Дан өсүмдүктөрү экспортталууда. Дан өсүмдүктөрдү анын ичинде чанактуулар, жана бурчак өсүмдүктөрү 41 миң тоннадан ашык экспортталды. Түшүнүктүү. Эми ушул айыл чарба министрлиги менен биргеликте быйылкы түшүндүүлүк тууралуу дагы бир аз токтолсоңуз, региондордон кайсы продукциялар экспорттолуп жатат? Бул айтылган цифралардын баары ошол толук биздин республика боюнча алынган, республика боюнча экспорттолуп чыккан, ошол биздин биринчи жарым жылдыктагы көрсөткүчтөр. Эми кошумчалап коеюн, эле түрдөн айткандай, өзгөчө региондор боюнча айта турган болсок, сынактуулардын көбү төбүр жакта фазолдоп атпайбыз. Ошол эми азыркыга чейин былтыркы түшүмү аңгарган продукциялар дагы экспортко Турцияга, Европа мамлекеттерине кете берет. Анан эми былтыркы түрдөн айткандай, быйыл өзгөчө мына Савизге баада көтөрүлүп кетпедиби? Мунун эң негизги себеби эки себеп болду. Биринчиден былтыр пандемия болуп, Савиз азыраак экспорт болуп, былтыркы караганда быйыл 5 эсеге көп экспорт болду да. 35 Савиз. Анын ошол албетте баанын өсүшүнө таасир этти. Ошол учурда коңшу мамлекеттерде да бул Савиздин баасы кымбат болуп, азыр Савиздин жыйноосу башталгандан кийин азыр 2 эсе түшүп, базарда айыл чарба продукциянын Савиз эмес, башка продукциялардын түрлөрү да мында базарга, бүгүнкү базар баасында мындай оптималдашып, төмөндөп жатат да. Түшүнүктүү. Мен былтыркыга салыштырмалуу быйылкы экспорттун абалы кандай? Быйылкы экспорттун абалы жакшы эле. Азыркы көрсөткүчтөр ошо былтыркыга караганда өсүү динамикасын көрсөтөт. Биз азыр быйыл мынакей кургакчылыкка байланыштуу дагы кээ бир айыл чарба продукцияларын временно убактылуу тыюу салып атабыз, чыгарууга. Ошол боюнча проект даярдалып, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин кароосуна берилип, азыр коомдук талкуу жүргүзүлүүдө. Эң керектүү айыл чарба продукцияларын, мисалы, буудайды, меслина, жүгөрү, арпа, буудай унун, кум шекер, тоюттарды, мал үчүн дан тоюттарын, ушул түрлөрүнө убактылуу 6 айга чейин чек коюп, тыюу салынып атат да экспорттоого. А транзитке, реэкспортко уруксат берилет. Эмне себептен чектөө киргизилип жатат? Себеби дегенде кургакчылык болууда, мынакей Жигитал Жумат жогоруда айтты, биздин азыр жазкы талаа жумуштары кечиктирилди, кышында суунун аз болуу, кардын аз түшүшүнө байланыштуу мынакей кургакчылык болуп, көп биздин прогноздолгон результаттар. Кошумчалап коеюн, эки максатта да. Эми айыл чарба продукциясы азык түлүк коопсуздугу
камсыздоо максатында жана айыл чарба бууда, унга карата шекер сыртка чыгаруу болуп атпайбы. Анан экинчиден мен жана белгилеп кеткендей быйылкы жылы бул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн эмес, ушу мал чарбасына керектүү жайыттагы тоюттар, кайрак жердеги тоюттарга дагы көп таасирин этти да. Ошондуктан бул тоют маселеси азыр республикада да бир орчундуу маселе болуп турат да. Ошол багытта биз азыр атайын видеоролик иштеп чыгып, түштүк областтарда, райондордо, диқанчылык райондорунда, Талас, Чүй областтарына ушу сугат жерде жыйналып алган кылкандуу дан эгиндер, бул буудай, арпа жыйналып алгандан кийин ошого бир эрте бышычу сулуунун, жүгөрүнүн жана башка тоютка керектүү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн эгүүнү сунуштап жатабыз да. Бул боюнча бизден министрликтин 23-ндө июлда болуп өткөн коллегиядан кийин 24-күнү бүт райондорду биздин райондук структуралар менен фермерлер, дыйкандар менен ушу семинар өткөрдүк да Сыгат районунда. Азыр ушу тоют маселесине дагы мындай бир кошумча бир мал чарбасына анан талаачылык продуктусун өндүрүшүнө кошумча тоют өсүмдүгүнүн мындай бир өсүүнө бир шарт түзүү максатында ушундай иштер жүргүзүп жатабыз да. Анан эми бул тоют азыр көгүндө баасы да өсүп кетип атат. Ошондуктан бул алдын ала чара көрүлүп жана мен айткан кыска мөөнөттүү стратегиялык багыттарда да мамлекет тарабынан да тийиштүү акча каражаты каралып, бул тоют маселесинде чечүү маселеси каралып жатат. Жакшы. Мен дагы бир кошумчалап кетейин. Биздин Евразиялык экономикалык биримдиктин жакында дагы бир талабы күчүнө кирди да, маркировкалоо боюнча. Ар бир айыл чарба продукциясы маркировкаланып, ошо тиешелүү биздин фитосанитардык бирдиктүү талаптар бар. Ошондо көрсөтүлгөн талаптарга ылайык маркировкаланып чыгарылышы керек. Мына ошол боюнча дагы биздин министрлик, анын ичинде департамент көп иштер жүргүзүп атабыз. Ар бир жерлерге барып биздин адистер түшүндүрүү иштерин, ошол экспорт менен алектенген тышкы экономикалык катнаштар менен алектенген биздин ишкерлер менен жолугушууларды, жерлерде администрациялар менен, жергиликтүү администрациянын адамдары менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде маркировкасыз чыгып кетсе, ал продукция кайрадан кайтарылат, талапка ылайыксыз деп. Бул дагы ошол биздин экспорттук потенциалды жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Түшүнүктүү. Эми агай, мына өзүңүз билгендей эле, чынында пандемия бир топ тармакка өз таасирин тийгизди. Жогоруда мына Райыл ЖК дагы өзү ошону баса белгилеп айтып кетти. Эми кийинки жылга даярдык кандай болуп жатат? Биринчиден, ушу быйылкы талаа жумуштарын өткөрүү боюнча өкмөттүн февраль айында кабыл алган буйругуна ылайык атамекендик ушу буудай өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында мамлекеттик резервдүү фондуна бир 15 000 тонна буудай сатып алуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошону 20 мыңга чейин жеткирели деген сунуштар бар. Баасы боюнча 25 000 сомго чейинки баада койду келип, учурда баа өскөндүктөн биз 30 миңге чейин, 30 сомго чейин коюп берүү боюнча антимонополия агенттигине кайрылдык. Бул дагы мамлекеттик резервди толуктоо максатында клейка өзү шарттары бар, 23-дөн төмөн эмес, элешкектик ушундай. Анан экинчи маселе, албетте 2022 жылдын түшүмү үчүн күздүк буудайдын аянтуу биз коллегияда май айында бекиткенбиз. Былтыр 133 000 гектар эгилген болсо, быйыл ушу 180 000 гектарга чейин эгип, ушу коңшу мамлекеттер менен мына Өзбекстандан 10 августка чейин 50% гранттык негизде 1000 тонна буудайдын, күздүк буудайдын асыр дабыр сорттору Ошко келип, вагон менен келип түшүп атат. Эки мамлекет ортосунда биздин министр, Өзбекстан айыл чарба министри менен контракт түзүлүп, ушу иштер уже башталды, уюштуруу иштерин. Экинчиден, бүгүнкү күндө биздин министрибиз да ошо Москвада үрөөн өндүргөн чоң компаниялар менен, анан илимий институттар менен бүгүнкү күндө жолугушуу жүргүзүп, үрөө бизде
быйыл үрөн жетсіз болот. Себеби өстүргөн дыйкандар өстүргөн буудай арпанын даны мындай бир орустар айткандай шупулы болуп калып, үрөнгө жараксыз да көбү. Республикабыз боюнча бир күздүккө толук камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан Орусиядан казактар менен, казак туугандар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатырбыз. Дагы кургакчылыкка чыдамдуу, анан түшүмү жогору, кыска вегетация мөөнөттө быша турган buğdaydan ürünlerini aldırıp gelip atабыз, сорт жаңылоо, сорт алмаштыруу максатында. Анан эң негизги маселеси ушу күздүктүн жаздыкы себеби караганда көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар да. Биринчиден түшүмдүүлүгү, аны биологиялык бир өзүнчө артыкчылыктары бар дагы, түшүмдүүлүк бир 20-30%га чейин жогору берет да. Анан шамалга, сууга туруктуу болуп, мындай эртеде бышып жетилет да, багы суу жетсиз убакта күздүк эгилген эгиндер биринчи сугарылып, эрте бышып, мындай даны да сапаттуу болот да. Ошондуктан азыр ушу күздүккө көңүл бөлүп, анан эң негизги министрликтин саясаты мына азыр айыл чарба өсүмдүктөрү сугаттан бүткөндөн кийин ным топтоо сугаттарын ушу сентябрь, октябрдан баштап ным топтоо сугаттарын ушу сугарып алып, жазга бир жеңилдиктер болсун деген саясат жүргүзүп жатабыз дыйкандар арасында түшүндүрүштү. Түшүнүктүү. Эми Райла Турзиевна мына ушул экспорттоо жаатында мына ушул дыйкандар көбүнчө эмнеге көңүл буруш керек? Экспорттоо жаатында ошол биз жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деп атпайбызбы? Андан тышкары дагы биздин ушул майда чарбалар, республикада майда чарбалар көп. Мына ошол бизге көп тоскоолдуктарды, көп кыйынчылыктар түзөт да, себеби дегенде майда чарбалар өзүдөрү эле алып чыгып саткысы келет дагы, ошол боюнча чыгарып фитосанитар сертификатысы жок, же мындай бир жака чыгып атканда ручной эле кармап чыгып, ташып алып кеткенге аракет кылышат да. Мына ошондой учурларда биздин көбүнчө коңшу мамлекеттерден Казакстанга чыкканда, Өзбекстанга чыкканда ошол бул нарушениелерге алып келет, фитосанитар талаптарын бузулуусуна алып келет дагы. Анын натыйжасында бизге алар билдирүүлөр жасайт. Бу да биздин экспорттук потенциалыбыздын кандайдыр бир зыянын алып келет да. Ошого байланыштуу мынакей биз лабораторияларды күчөтүп атабыз. Ар бир жерлерде лабораториялар, өсүмдүктөр карантини боюнча лабораториялар болуш керек. Анткени бир райондо, ар бир биздин азыр областта эки лаборатория, Борбордук лаборатория жана Ош лабораториясы бар эле. Андан тышкары жакында Нарын областында лаборатория бүткөрүлдү. Талас Ысык көлдө 19-18 жылы бүткөрүлүп, жаңы лабораториялар ишке киргизилди. Азыр Баткен, Жалал Абад областарында дагы куруу каралып жатат, Таласта иштеп атат. Ушул лабораторияларды жабдуу, улам модернизациялап, жаңы талаптар жана биздин адамдарга жасалган эле анализ сыяктуу эле өсүмдүктөргө ошондой вирустарга, бактерияларга, козу карындарга лабораторияга анализдер жүргүзүлөт. Ошол анализдер так туура чыгарыш үчүн ал лабораториялар техникалык жактан жабдылган болуш керек, жаңы жабдуулар менен, заманбап жабдуулар менен. Ушул максатта биз лабораторияларды күчтөндүрүп атабыз. Лабораторияда иштеген адистерди окутуу, жакында биздин Борбордук лаборатория менен Ош лабораториясынын адистери Москвага барып, жана вирустук анализдерди жүргүзүү, молекулярдык деңгээлдеги вирустук анализдерди жүргүзүү боюнча жана ПЦР иштөө боюнча ошол үйрөнүп келишти. Бул анализдер ошол продукцияны экспорттоп атканда же болбосо импорттоп киргизип атканда да тез анализ жүргүзүп, тез жыйынтыгын берип, аны тез экспорттоого, тез бузулуучу жана айыл чарба продукцияларына тез анализ жүргүзүп, фитосанитар сертификаттар менен камсыздап чыгарууга көмөктөшөт да. Мына ушул максатта биз иш алып барып жатабыз. Түшүнүктүү. Эми агай, мына дыйкандарга болгон сунушуңуз болсо, пикириңиз болсо? Эми, конечно, биринчиден ушу дыйкандарга мен мындай бир сабырдуулукка чакыруу менен, экинчиден ушу
мына быйылкы айда орупчу иштер аяктагандан кийин ушу көпчүлүк дыйкандарыбызды мындай бир сапаттуу өрөөнү алып мына күзгү буудайды эгүүнү аянттын көбөйтүүгө жалпы дыйкандарды ошого багыттап чакырып кетет элем. Себеби азык түлүк коопсуздугу бул министрликтин саясатынын бирден бир максаты болуп эсептелет. Ошондуктан бардык дыйкандарга биринчиден ден соолук, иштерин ийгилик, ушу келерки жыл үчүн бир азыртан аракет кылып, өлкөбүздүн азык түлүгүн коопсуздугун камсыздоого иш аракеттерди алып барууга аракет кылат деген ниетти, тилекти каалап кетет элем. Айтканыңыз келсин. Мен да ошо биздин айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө продукцияны өндүрүп эле тим болбостон ошонун фитосанитардык коопсуздугуна да кам көрүп, биздин ар бир жерлерде башкармалыктар бар, ар бир областтарда, райондордо ошол адистерибизге кайрылып, кандайдыр курт кумурскаларды тапканда, же бир зыянкечтерди тапканда, өсүмдөрдүн оорулары болот, отоо чөптөр бар, өздөрү билбеген, ошо дарылай албаган, ошол учурда тезинен кайрылып биздин адистерге, же болбосо биздин электрондук азыр сайттарыбыз бар, айыл чарба министрлигинин сайттары бар, ошол жака кирип биздин телефондорду алып кайрылса бизге чоң жардам болмок, жана өздөрүнө дагы ошол продукциялардын экспорттоодо чоң өздөрүнө көмөк болмок. Эң жакшы сиздерге рахматымды айтайын. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда ушул айыл чарба тармагындагы иштер тууралуу сөз кылдык. Биздин студиянын коноктору өсүмдүктөрдү өстүрүү жана өсүмдүктөрдүн карантини бөлүмүнүн башчысы Жигитали Жумалиев, ошондой эле өсүмдүктөрдү коргоо, химиялаштыруу жана карантинин департаментинин баш кадиси Райла Кабылова болду. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасы өз ишин улантат. Алдыда биз бир канча мүнөттөрдөн соң кайрадан ушул студияда жолугабыз. Биз менен бирге болуңуз.